Мерс мияктан чыкты. Мерс мияктан чыкты. Оны жолдо турат бач. Ой? Ох, эне, токтош оңго. Мерс эчинчи жол болуптур, Мерстин эрбек атыптыр, Атыптыр. Ох, блин. Ланашты, Мерс навоз главныйдан келди алып эле ошондо? Турат болчу бар бияктачы. Мерс мияктан катуу чыкты да. Кандай алып турат эле? Ал неме светофордобу? Турат болчу, светофордо. Так, бүгүн 24 февраль 2024 жыл. Ош-Бишкек жолу бешик жол. Мерстин абалы. Мерстин эрбек атты. Мына Мерстин айдоочусу мас экен, короче. Мына Мерстин айдоочусу. Главныйга чыгып Мерстин айдоочусу мас экен. Мен айдайын десем, бұл айдай өлерім. Бұл бегі ұқыс келді. Мен айдайын. Құдай сақтады өсті. Тәне розы бұлдыла. Шақыр баш отау. Жылбай тұрғылады оға. Жылбай, жылдырбай. Жай алашыбай, документ жылдай қойылып тұрып қойылып. Документ. Қолдан келсе. Жылбай тұрғылады оға. Бунактан келди да. Бул бияктан келип туруп. Жалжаганда берки айдады аны. Жүйөм, эки айланып кетти окшойт да. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Бишкекте 23 жаштагы кыз 6-кабаттын терезесинен секирип кеткен. Ал каза болду. Ата-энесинен жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ар бир кыргыз жараны көңүл жазып коюуну унутпаңыздар. Бишкектин Айтматов жана Салиева көчөлөрүнүн кесилишинде кыз 6-кабаттын терезесинен секирип каза болду. Маалыматты Свердлов райондук милициясынан тастыкташты. Маалым болгондой, милицияга чакыруу саат 13:55 келип түшкөн. Окуя болгон жерге райондук милициянын ыкчам тергөө тобу барган. Келгенден кийин кыздын өздүгү такталып, ал 2001-жылы туулган жаран экени такталган. Алдын ала маалыматтар боюнча кыз Батирде достору менен болгон. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бет капчан адам мойкада иштеген аялга үй белек кылды. 17 жыл 4 баламды автомойкада көлүк жууп багам. Көзүм ауырат. Автомойканын астында подвалда турамыз. Жалдап, Жалдап турамыз. Өтө суук. Эсигибиз дурустап жабылмайды. Мойкадагы клиенттер ажыткана деп ойлап кирип келеді. Маған ошо главный балаларымды жакшы окутсам дейм.